Сен мына Сіз досу дегенде тура эмес үчүн алдыңыз. Мынакей, досу дегенде сиз тура эмес үчүн алдыңыз. Мисалы, мондай да адамдын балын, мисалы, кыздын дагы баламда чөйрөсүндө өзүнүн кругозору кандай болсо, кыз ошондой болот. Туп-туура. Кругозору кандай болсо. Ал эми досуңа, мына, мисалы, айтып атпайбы, биякта кызчы, мисалы, ата-энең менен достой бол депчи. Любой бала, мөрдө любой бала ата-энесине айтпаган сырын досуна айтып барат. Ата-энесине айтпаган сырынчы. А ошол ата-эне мисалы орустарды алалы да, орустар мисалы кандай эме, мындай балдары менен дос сыяктуу да. Неге? Анткени эме кылышат. Башкача мамиле кылышат. Бизде эмне? Бизде бирдеке болсо эле апа акча берсең, атаң башы сен, бизде акча жок деп эле сабап таштайт баланычы. Ошондо орус. Суроо. Орустардай болуш керек деген Жок, андай эмес. Мен орустардай таза болула дебейм, болгону орустар менен, мисалы, орустар салыштырып атам, ата-энеси Биз эми орустардан үлгү алыш керекпи? Орустар бизге суктанат да, кыргыздардын менталитетине, кыргыздарда ата-энесин картайганда карлар үйүнө алып барып койбойт, мына ушулар багат деп суктанат да, биз тескерисинче ошондо орустарга суктанып, ошондой болуш керек жаштар. Андай эмес. Мисалы, молдонун айтканын кылганын кылба дейт го. Мисалы, анын жаман жагын неге алабыз? Жакшы жагын алыш керек. Алар жагы баласы менен достой болот. Достой болот. Достой болот. Десеңиздер монтип атасыздар да, сен анда досуңа деле монтип кое бересиң, ата-энеңе деле. Жок, андай эмес. Мисалы, ата-эне кандай өтө жакшы мамиле кылып, баласы менен тим эле өзүн эмете турган болсо, бала оюн смело айтат да. Если азыр мындай атасы менен баласы дос, Аны экөө дос боло алып экөө пиво ичип атат. Неге пиво, байке, неге пиво айтасың? Ичет орус. Мен бияка да кошуп кетейин жана. Ичет анан мушташат. Атасы менен мушташат анан. Мен мындай, мен бир күнү эшикке чыксам катуу ызы чуу болот да. Анан биринчи кошунанын эмеси келди. Баласы эмеден келди. Армиядан. Ошондо 19-та. Армиядан келди. Анан кийин күндө эме. Оюн зоок. Попойка. Арак. Экөө ичет. Баласы азыраак, атасы көбүрөөк. Атасы мас болуп калат. Анан кийин бир 2-3 күндөн кийин катуу ызы чуу болот да. Анан чыксам баласы менен атасы экөө аябай катуу сөгүнүп атат. Материте болот. Значит, атасы ушундай тарбия берген. Жок, мына дос деп атпайбы, орус үлгү деп атпайбы, мына орус үлгү дейт. Дос дейт. Достун мына дос ушундай болот. Жок, сиз туура эмес түшүнүп калдыңыз тиги чоң жигитти. Ал деген ал достой, аябай достой эмес. Мисалы өзүмдү келтирсем, мен ата-энем менен дос катары сүйлөшөм да. Бирок деген мындай эмес, сен эмне депчи. Сен муну жаса, тигини кыл. Уважаемый дос, Мындай, ушундай деп айтып койсо болот да. Сен билесиң ал ата-энең экенин, сен эч качан ага, сен өзүңө досуңа кандай мамиле кылсаң, сен ата-энеңе ушинтип калбайсың. Анткени сен билесиң, ата-энең сени төрөп, ушунча өстүрүп, ушунча канча мамилесин, нервин кетирип, сени өстүргөн үчүн канча акчасын кетирди дейличи мейли. Анан кийин мындай болот да. Ошондо ата-эне менен кандай сүйлөшөсүңөр? Мисалы мен өзүм келтирсем, мен ата-энеме баарын айтып берем. Менин окуумда эмне болгонун, досторум арасында эмне болот экен, өзүм менен эмне болот атканыма, эмнеге мен жакшы болуп жүрсөм, жакшы настроение менен келсем, мен баарын айтып берем. Жаман настроение менен келсем дагы айтып берем мен ата-энеме. Менин сырларым деген ата-энебиздин ортобузда сырлар деген жок да. Мен айтып берем баарын. Алар мени түшүнүшүп, мага дагы айтып беришет. Кызым, сен туура эмес кылдың. Мынакей сен биякта деген бул киши менен ушушпашың керек болчу. Анткени сен туура эле жасасаң деле тиги туура эмес болсо сен эмне кыласың, өзүңдү нервиңди кетирип ага. Эми важный вопрос. Биякта деген мындай болот. Майда чүйдө да жанагындай сүйлөшүп атсың да. Анан важный вопрос. Мына Коляга чык деп атат да. Ата-энең, бул важный вопрос. Жизненный, сен өмүр бою мына сен деген өмүр бою ата-энең менен чогуу сүйлөшүп, ошунчалык сен сырларың менен айтышып, ушундай дос катары эжесиңди сыяктуу мамиледе болсоң, сенин ата-энең сени алар сага айтышты, чыга кой депчи. Ата-энең айтат, досум деп атат. Сен досуң да, досуң. Досум нере сага бир күйөө дарып койду. Досум дебейт ар эч качан, кызым дейт. Бирок деген мамилеси экөөнүн сыр болбош керек ортосунда, ата-эне менен ортосунда сыр болбош керек. Анан же болбосо Коляга чык десе, мынакей бизге ушундай жакты, тигине мындай деп. Бирок мага жакпаса ал киши, мен айтам ата-энеме, ата-эне алар түшүнүшөт. Мен айтам, эмнеге мага ал бала жакпайт? Сенин жигитиң жок. Жигитиң жок, сен жакшынакай окуп жүрсүң да. Отличница, учёбы.
окуп жүрсүң. Анан кийин биз ойлоп атабыз. Кызым уже бойго жетти, буну бериш керек деп. Анан кийин биз келип издеп жүрүбүз да, анан кийин Коля. Прекрасный мальчик. Прекрасный мальчик болсо чыгам. Анткени Жок, деген бирок сага жакпай атат. Сиз айтып атпайсызбы, чыгасызбы же чыкпайсызбы деп. Сиздин сурооңуз ошондой болду. Ошондой прекрасный мальчикти мен ата-энем таап берип атса, мен деген ушуну мага өзүмө жакса, эмнеге чыкпай коем? Ушундай бала болсо. Мен айтып атпаймынбы? Ооба, мен айтам, мага жаккан жок балаңыз. Жок, мен жакпай калдым. Мен самында өңү примерно мындай да, мына балдар. Нормально, өңдөр нормально. Бирөөлө урат эмес. Ооба, булар деле красиво. Анан кийин характери нормально. Анан болду. Биз эми сага идеальный таппайбыз. Идеальный жок. Идеальный жок. Анан айтабыз, кызым, мынуга чыгачы, мынуга үй бүлөбүз тең. Мынуга бала деле адебакла жакшы көрүп жүрүбүз. Көз алдыбызда өстү бул. Өзүнүн жасаган иши болсо, мага жаккан жок деп туруп, идите отсюда дедим. Жок, эмнеге мага жаккан жок дегенде анын түшүндүрүп бериш керек да. Эмнеге жаккан жок сага бала? Эмнеси сага жакпай жатат? Ошондо айтасың анан. Бул баланын деген жүрүш турушу анча эмес, мен ишенбей айтам. Жок, сага караганда биз жакшы билебиз. Силер жакшы билсеңер мен анда ага чыгам. Мен биринчи карайм. Вот ошондой ата-энеме жаккан балам мага деле жакат. Биз жакшы билебиз, анткени биз ата-эне буну карап жүрүбүз. Биз айылда биз менен жүрү. Биздин арабызда жүрү. Чуркап келип учурашат, колго суу куюп атат, ата-энесинин жанында жардам берип жүрү, жалкоо эмес. Окуган орточо, бирок вузда окуган жок, шаарда окуган жок, бирок айылда жакшынакай эле жүрү. Анан биз айтабыз, кызым, бир кел, мынуга чык, тың бала. Жашасаң ондай жакшынакай үй курат. Жакшынакай эмне дедим, сен жок, мен шаардан Чечимпеге чыгам дейт, Азыр сүйлөгөн оюн угуп коелу, айтып атпайсызбы? Дос болсо пиво ичип отуралы депчи. Ошого вопрос бар, мен Карабалтада өзүм окугам да. Медресе окугам, чоң устаздардын колундачы. Бизге айтчу да, мисал, сизге вопрос. Аллах менен достой сүйлөшкүлө дечи да, Кудай мененчи, достой болгула деп. Ага кандай карайсың анда? Алла Таала таптаза, идеальный. Ата-эне таза эмеспи? Вообще ката жок. Вообще катасы жок. Так, анан кийин ал жана Алла Таала менен дос деген башкача. Ата-эненики да ошондой башкача. Биз Алла Тааланы дос деген бөлүнөт, аке дос, ука дос болчу, мисалы. Байке дос болуп. Бизден Алла Тааладан кийин эле эң ыйык ата-эне. Алла Таала мисалында оногу президент менен дос болуу деген дейт да. Ушундай чоң даража. Ал бул честь. Ата-эненики деле ошондой болуп атпайбы? Өзүңдүн балаң. Өзүн бөлүшү бар да ар бир жерде. Биз барго, биз мисалы ата менен баланыкы эмези отношениясы достон өйдө. Ушул ата менен баланыкы достон өйдө. Бизге бул биздин каныбыздан жаралган. Бул достон өйдө, бул дос эмес. Тескерисинче досуңа айтпаган сырды ата-энең айтышың керек. Ошондо бул айтып атпайбы? Кээ бир ата-энеге айтпаган сырыбызды досубузга барып айтабыз дейт да. Ошондо силер тескерисинче. Ата-эне деген анын сөзүн укпайт. Себеби ата-энеси урушаарын билет да. Ата-энеси каалабаарын билет. Вот ошондой бар. Мисалы биз кызыбызды аябай камын көрүп атабыз. Ушу кызыбыз бактылуу болсун деп. Мисалы дос болсо почти ойлобойт эле. Биз болсо түнү күнү ойлоп атабыз. Ата-эне урушса, силердин кызыкчылыгыңар үчүн урушушу мүмкүн да, эми? Урушканда. Сиздин оюңуз азыр жантан бери талкуу болуп атабыз. Ата-эне катары айтсаңыз, мисалы бул жакта балдар айтып атышат, көп нерсени ата-энелер өздөрү туура эмес кылган учурлар бар, өз кызыкчылыгын ойлоп турмушка бергендер бар экен, эки жүздүүлүк кылып койгондор бар экен, катуу кармагандар бар экен, анан бизге эркиндик керек, бизге достошуу керек деп атат. Сиздин оюңуз? Мен ошо бул жигиттин сөзүн башында мындай колдогом да. Айтып атпайбы, ата-энелер өзүнүн кызыкчылыгы үчүн байлыгына же бийлигине карап туруп, ушул жигитке же ушул кызды ал же ушул жигитке турмушка чык деп. Андай фактылар көп. Бүгүнкү күндө тилекке каршы көпчүлүгү баягы тең менен деп байлар менен гана куда болуш керек. Анан кичине колунда жок киши болсо аларды теңсинбей кетет да. Айрым ата-энелер бар да. Балдардын ою бул жерде кызыкчылык. Балдардын оюн ойлобойт алар. Өздөрүнүн кызыкчылык даражасын, байлыгынын даражасын, бийлигинин даражасын карап туруп, Куда сөөк күтүп атышпайбы? Тилекке каршы ошолордо ажырашуу көп да. Анан ушундай ата-энелер жок эмес. Булардын оюн ошол жигиттин оюн колдойм да, ошол кезде чындыгында бирөө болушу мүмкүн. Ата-энеси колунда жок. Бирок жигит достойный жигит да, линта эмес да, ажык айтып аткан линта эмес да, ал достойный жигит.
Ал кызга үйлөнгөндөн кийин эгер ошол кыз түшүнүп ошого макул болуп чыкса, экөө жакшы турмуш куруп кете алат деп ишенем. Бала бар да? 5 балам бар. 5 балаңыз бар. Кыздарыңыз бар, балдарыңыз бар. 3 кыз 2 уул бар. Келин алып элексиз. Жок. Кыз бере элексиз. Меске Да, да бирок сиз карап жүрөсүз да, мындай караштырып жүрөсүзбү досторуңуздун арасынан, ушунун кызы сонун экен, ушуну келин кылып алсам, ушунун баласы сонун экен деп. Андай ойлор албетте болот, болбой. Анан балдарыңызга айтасызбы, мен айтканды аласың, кызым, ары бери жүмпөлөр менен ага айткандай койла мойлалар менен жүрбө. Кызым, мен сага тандап берем, мен сонун баланы караштырып жүрөм деген мындай сөздөр болосу. Ал үйдө, үй бүлөнүн ичинде сөзсүз болот. Бирок мен байкап жүрөм, эсептешпейт, биздин оюбуз менен эсептешпейт балдар. Мынакей мисалчы. Той бергенде эсептешөбү, мисалы той бергенде. Токтоп туруш, ушул жөнүндө айтып берейин меске. Мисалы, баланын ата-энеси той берет. Неге теңелебиз тетиги менен? Буга калың бериш керек, уят болбош керек. Уят болбош керек деп ата-эне барат дагы кредит алат. Очойто кредит алат, сиз айткандай ат душу той берет, миллион сом берет. Жана кызды алып келебиз. Анан баягы ким? Баягы байкуш бала окуусун бүтпөй калган, эметпей калган, стройкага кетти. Жок, мейли, Кыргызстан деле стройкага кетти, жана кредитти жабыш керек. Эртеден кечки ызычуу болуп, үйгө келсе үйдө аялы недовольный, сен тамак асап келбейсиң, тигиндей кылбайсың, мындай кылбайсың деп бала ошодон бузулат. Ошо сиз айткан пиваны ичет, сиз айткан аракты ичет, бузулат, анан үй бүлө бузулат. Ошол баягы миллиондон башталып атат. Сиз айткан миллиондон башталып атат да. Ал сиз миллион сом бер дедиңиз, тиги бакчынын ата-энеси барып кредит алды, өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок, же тиги бала өзүнүн үйүн кура албайт, же кредитин төлөй албайт, же аялына жашынакай шуб алып бере албайт да. Красавчик бала жоголуп кетти. Баягы жана красавчик бала ичип кеткен, ал вообще жок. Жок, мисалы жанагы сен мындай да миллион дегенде, допустим, бай киши туруп, жанагы дозу да бай. Үйлөндүрүп аткан. Анда бар да. Ал нищийде болуп кетпейт, эч нерсе болбойт. Мисалы мында $10,000 берип атпайбы азыр? Тең-теңдер да, жана айткандай. Потенциал. Анан кийин сен ошончо байлыгың туруп анан 10,000 сом алып келсең, бул деген оскорбление. Мен сизге мындай биякта угуп койсоңуз бизде. Айтып атасыз да, мен айткан кызга ти мындай калың бересиң деп. Кызды калың бергенде товар эмес да. Алма эмес, базарда жаткан мындай. Калыңга негизи противпиз да, биз. Калыңга биз негизи противпиз да. Эмнеге бул каягын сатып атат, теласымбы же бир жагын сатып атабы? Калыңга противпиз. Мындай любящий человек деген негизи. Калың мындай да. Калың деген бул подарка. Сиз подарка. Мен айтам, достойный подарка бергиле. Мен айтам, эл бергенди бергиле. Мисалы мына Таласта 200,000 сомбу? Мен айтам, бергиле 200,000 сом. Элдей кылып бергиле. Мен айткан жокмун, сэр, мондай эме деп. Анан бирок жок, ошол бай киши болсо, байдай берсин. Анан экөөбүздөн кедей болсо, кедейдей берсин. Мындай болот да. Бирок сэр аракет кылып отуруп, могу коом бергенди бергиле. Мен мисал айттым да, эл бергенди бергиле дедим. Эл кылганды кылгыла. Меске ошону айтып атпаймынбы? Ошол эл кылганды кылабыз деп атып, ошол үй бүлө бузулуп атпайбы байке? Кредитин жаба албай же үйүн бүтүрө албайчы? Бирок деген биякта деген ата айтып атат бияктачы. Бай адам турганда бул өзүнүн позициясына карайт, кишинин адамдын позициясына карайт. Ал киши адам бай болсо деген, анда ошондой эле акча бериш керек. Же болбосо средний болсо, анда средний эле. Андан көп сурай албайт деп, өлүп кетишсиң. Жок, хорошо. Бирок мындай болот. Байга кедей келиши мүмкүн да, мисалычы. Бул калың деген бул эмнеге смысл калыңдын бул түшүндүрмөсү бул деген ата-эненин баккан кызына ушунча кетирген күчүн, эне сүтүн ошол актаган үчүн, ошондой кызды өстүргөн үчүн калыңды берет ата-энесинечи. Жок, мен. Анан кийин калың деген бул байыркы биздин кыргыздардан бери келе жаткан салт. Анан буну бузуп коюш болбойт. Мен жок, вообще бербегиле дебейм. Бала болгондо мындай колунан келбеши мүмкүн да. Мисалчы колунан келбеши мүмкүн. Колунан келбесе, анда деген ата-энеси деле, кыздын ата-энеси деле түшүнүп атат да, ошондой колунан келбейт экен. Анда алар деген анда көп сурашпайт. Эмнеге көп сурашпайт? Ага айтып атпайбы, миллион сом алып келгиле кызына депчи. Ага айтып атат, бул деген бай адам болсо, бай адам өзлөрүнүн бай киши, миллиардер болсун, миллионер болсун, билбейм. Ошончо өзүнүн статусуна карап акчасын берсин деп атат. Байга кедей келип калышы мүмкүн. Байга кедей келип калышы мүмкүн, мисалчы. Баңгидеги кыргыздарда мисалы ошо байлыгы жоктор үйлөнө албай калып кетип атпайбы? Байга кедей, мисалы айтып атпайсызбы, кыздын ата-энеси бай болуп калышы мүмкүн, баланын ата-энеси кедей болуп калышы мүмкүн. Ошонун айынан жанагы баланын ата-энеси уят болбоюн, мен шерменде болбоюн деп, баягы кредит келип барат, башка вариант жок. Жок, мына кедей келсе мен жанагы айтпаймынбы.
кызым башкага эле тийишти. Анткени бага албайт адам. Мен сен жанагы эмеңди карап жок, адамгерчилик жашкан. Жөн айтам, бага албайт адам. Бул бага албайт. Себеби дегенде стандартный да бере албайт. Стандартный бере албаса эмнеге бере албайт? Анткени айтам да, мына, значит, сенин ата-энеңдин жанында туугандар жок. Ата-энеңде эч ким жок. Өзүңдө эч ким жок. Эч ким менен байланыш түшпөйсүңөр, ушинтип жүрсүңөр да. Анан кийин биздин кызыбыз барганда ошондой эле мамиле болот. Мен мисалы көп көрдүм, эмне дейт да? Мен ажеке мен кимге тие алдым дейт да. Кимге тие алдым дейт. Келип подружкасы келип мынуга тий деп отуруп, мен тие алдым дейт. Анан карасам дейт, булар башка экен дейт. Булар ар кимиси ока тийчүүчү болуп комнатасына кирип кеткен, сүйлөшпөйт деле экен. Анан кийин баласы апасына: "Мама, ты платишь заказ или я плачу твой?" дейт. Сүйлөшпөйт дейт. Мен менен да сүйлөшпөйт дейт. Дасturканды тез отуруп эле жеп алып кетип калат дейт. Сиз айтып атасыз го? Ошо сыяктуу мисалы мындай ошондой үй беле, значит, сен үйдү бага албайсың. Жок, мисалы Эртең эле ажырашасың. Анткени эртең жанагы төрөгөндө больницага төлөш керек. Уколдорго, дарылерге, памперстерге, жалаяктарга, дагы башка медсестраларга, главврачка, жана акушеркага, башкага, таксиге, башкага. Анан кийин эч нерсе жок да. Анан кийин эмне болот? Чир болот. Анан кийин кыз ыйлайт. Ата ушундай болот эмне? Бул баягы сен сүйүп жүргөн от души. А бирок жанагындай обстоятельство келгенде сен эч нерсе таба албайт экенсиң. Мисалы мындай, жанагы калың бул экстремальный ситуация, туурабы? Срочно надо найти какое-то энное количество акча. Эч нерсеси жок болсо, өзүңүздүн кызыңызды жакшы көрсөңүз, жардам бериңизди. Андай болот. Күйөө балабызга деле жардам. Анда күч күйөө болуп калат. Мен аны мен күйөө балдарды багып отурбайм. Анткени ар ким мисалы алына жараша алсын. Анан кийин келип алып, мен келип алып, күйөө балдарды үйгө киргизип алып, вот, анан кийин анын апасы келип кошо кирип алсын анан. Ушул болобу? Мындай биз естественно жашайбыз, естественно. Мен келип алып туруп, давай мен эле багып алам сени, кел, мага күйөө бала алсам, эртең келип паразит болуп отурат үйдө. Мына бирөө ошентип киргизип алганда? Жок. Бирөө ошентип киргизип алган. Анан айтат да, ажеке дейт, мына күйөө баланы үйгө киргизип алдык дейт. Үйлөнгөнгө чейин негизи бул керек. Иштебейт дейт күйөө бала. Биздин даяр оокат жеп жүр дейт. Же кетире албайсың, же иштебейт дейт. Мына жүрө дейт да. Биринчи айтканыңызга неме өтүп кетейин. Сиз тиги эч нерсеси жок деп атасыз, жашоодо ар кандай ситуация болот. Алардын мүмкүн карсы болуп калгандыр, анан тиги балада үйлөнүш керек болуп калган, балада үйлөнүш керек болуп калат. Анан сиздин кызыңызды алайын дейт ал. Бутка туруп алып алайын дейт. А сиз жанагындай миллион сом берем деп атканга кызыңызды берем деп атасыз да сизчи. Анан ушу кызым берип салгандан көрөк мен биринчи алып алайын деп анан бала эч нерсеси жок кезде алып алып анан ошондон калыңды бере албай калат да. Байке сурап кетели, сиз мисалы үйлөнгөндө кантип үйлөндүңүз эле? Ата-энеңиз тандап берди беле, өзүңүз тандадыңыз беле? Өзүбүз эле тандаганбыз. Ата-энеңиз ага чейин айтты беле? Кандай процессти айтып берсе, сиз жетелеп келдиңиз да, мону алган таам. Өзүбүздүн ошо үйлөнгөндөн баштап келе жаткан турмушубузду айтып кетсек болот. Биз үйлөнө электе атабыз айтчы, атам айтты, баланчанын кызын ал балам деп. Атамдын таанып, тектайын таанып билип жүргөн кишини айтчы. Айткандай эле ошо кишинин кызын алдым мен. Ошо кишинин кызы менен аталарыбыз тааныштырган жок бизди. Биз өзүбүз тааныштык, келинчегим экөөбүз. Экөөбүз тааныштык. Ошо атам айтып жүргөн кишинин кызы менен таанышып, ошо кызды алдым. Мына ушул күнгө чейин Кудайга шүгүр. Ата-энеңиз жакшы эле кыз тандап бериптирби? Жакшы кыз тандап бериптир. Сиз байке сиздике деле ошо суроо. Кантип үйлөнүп калдыңыз эле аялыңыз менен? Ким тандап берди эле? Каяктан алып калдыңыз эле? Мен деле ошо жакын туугандардын кеңеши менен, мына ушул кызга үйлөн, ушул жакшы деген кеп кеңеш менен эле үйлөнгөн. Рекомендация менен? Ооба, жаман болгон жок. Жакшынакай эле. Сиз суроодо бул ата-эне жакшыраак тандайбы же булар жакшыраак тандайбы? Албетте ата-эне эч убакта кызына болобу, баласына болобу жаман каалабайт да, жаман нерсе тандабайт. Жок, каалабайт эмес. Кандай алганы боюнча, мисалы мына 18-деги кыз жакшы тандайбы же 50-деги же 45-деги ата-эне жакшы тандайбы? 18-деги сен ал жашап көргөн жок да, ата-эне как жашап көргөндөй турмуштан тажрыйбасы менен аны тандайт да, мисалы. Баары
Эми ошо сиз тандаган эми ошо кызга жакпасачы мисалы. 18 кыз менен 20 жаштагы баланын тандоосу просто сүйүүгө маз болуп аткан убактагы эле бир азгырыкта. Ошол эле азгырыкка эле алданышат. Ал канча убакыт өтөт, бир Кудай билет, үйлөнүп алышат сүйүүнүн кызыкчылыгы мененчи. Максаты үйлөнүш керек алардын. Үйлөнүш керек. Үйлөнүп алгандан кийин бир канча убакыт өтөт, бир Кудай билет. Кандай болот? Ажырашып кетеби? Ушул жерде Мисалы? сүйлөшкөн жигити бар же сүйлөшкөн кызы барбы? Ким айта алат? Мен сүйлөшкөн кызым бар деп. Бар. Канча жылдан бери, канча айдан бери жүрүп атасыздар? Бир так 7 ай болуп калды. 7 айдан бери сүйлөшүп жүрөсүз, Алайын деп атасызбы ал кызды? Ооба. 100%. 100%. Качан? Потому что Качан аласыз? мындай бутка туруп өзүң үйүң болуп, квартира стабильный доход болгондон кийин алыш керек да. Канча жыл күтүш керек аны үчүн? Ага бир 4 жыл, 23, 24, 25 чейин негизи үйлөнүш керек. Канчадасың? 18-де. Азыр 18-де сиз квартира алган чагыңыз, бутуңузга турган чагыңыз 5 жыл кетет деп, сиздин айтууңуз боюнча. Ал тиги кыз 5 жыл сизди күтүп жүрөш керекпи? 7 жыл. Если любит, 7 жыл. если любовь истинная, тогда будет ждать. А если любовь фальшивая, тогда не будет ждать. Аны Уйдет, кантип да? текшересиз? Эми сен мисалы күнөттөргө чыкканда бир жакшыраак, сулуураак, жашыраак кыз табылып калды. Аябай сага жагып калды. Эми эмне кыласың анан? Тиги кызды кантебиз? Эми саны сүйүп калсам же кандай болуп калат ошондо? Мисалы сен кыз менен жүрөсүң да, 7 жыл, 5 жыл өтүп, 4 жыл өтүп, анан на горизонте деп коет го, появляется другая деп атат да, более лучше. Мындайча айтканда, сиз ал кыздан дагы жакшыраак бир кыз чыгып калды. Жаш кыз чыгып калды. Жакшы. Эми сиз ал кызды жакшыраак көрүп, жакшыраак болуп атат да, салыштырмалуу. Жакшыраак болсо эми по-любому тиги жүргөн кызыңды сөзүң да. Тем более анын бир касабы чыгып калды. Көп жүргөндө эмне Эми ага өтпөгөнгө аракет кылабыз, чтоб мындай поддержка, взаимопонимание, бири-бириңди мындай поддержка тейип, карап, байкап. Сен ал менен өйүшүп жүрөсүңбү же жөн эле мындай эле сүйлөшүп жүрөсүң? Жок. Жок. Мусулманчылыкта мындай ислам андай жатпайт негизи. Же мусулманча 6 жыл сүйлөшүп жүргөн болобу? 6 жыл сүйлөшүп жүрсө болобу? Дружья дейп 6 жыл. Эми аяк жагы биз мындай современный болуп кетет да. Негизи Сиздин ата-энеңиз билеби сиздин кызыңыз бар экенин? Билет. Келип атаңызга айтканса, мен бир кыз менен жүрүп атам деп. Теңдер менби? Жок. Кызы жетелеп келдиңиз 7 жылдан кийин. Мен ушуну алгантам деп. Атаңыз сизге айтып атат, жок, балам бул кыз болбойт десе эмне кыласыз? Жок десе укпайм, атаны эмнеге угабыз? Потому что любишь, атаң жашайбы же мамаң жашайбы, отдельно жашайсың, келип турасың, келиндей кылып, мындай суббота, воскресенье сайын чай куюп, каралашып коюп, жак биягын жооп койсо башка күндөрчү, мисалы, понедельник, вторник күндөрү. Эми суббота, воскресенье барып, выходной время болбойм барып, жардамдашып. Башка күндөр ким кызмат кылат? Башка күндөр өздөрү. Братишка бар, эже бар. Эмнеге сиздин иниңиз аны менен күнүгө жашаш керек, а сиз только суббота, воскресенье барышыңыз керек? Балким сиздин иниңиз деле ошондой каалайт, айтат. Сиз жашаңыз, мен келейин суббота, воскресенье депчи. Мына мисалы мына казактардын ролу бар экен да. 4 эркек киши атасын батырбай атты. Вернее, аялдары төртөө тең. Көрдүңөрбү роликти? Давай, эмне биздикине жашайт деп атты. Анан кийин атасы улуу алып туруп, экинчи баласын курат. Экинчи баласынын үйүнө ошондой эле. Алда урушуп атат экөө. Эмнеге биз эле карайбыз. Тиги карабайбыз. Анан кийин тигин айылда огородорго ошого барбайбы. Дешип отуруп, акыры атасын жанагы карылар үйүнө ташат да. Вот мисалы Европада ошондой да. Вот жана сен айтпайсыңбы, дос, мост булар. Булар баары балдар менен кыздар менен дос, подруга, товарищ. Анан кийин аягында все карылар үйү, ата-эне жок. Вот какое твое дело? Сен ишиң кайсы? Мен үйлөнгөндө. Сен мен менен жашайсың. Мен биз өзүбүздүн жашообуз. Вот. Деп туруп мына карылар үйдө. Биздики ошого окшош барат да, биздики азыр айылдарда аксакалдар көп калып калды. Бүт жаштар эме деп экономика деп шылтап туруп качты. Европага кеткен Европага, Кореяга кеткен Корея, башка жакка башкага, жанагы баягы эмелер айткандай, жанагы калдыгулдар айткандай. Уулуң кетет Урумга, кызың кетет Крымга дегенде бүт качты, жок. Эми аксакалдар без обслуживания калып калды. Аксакалдардын пенсиясы 3000 сом, 4000 сом, араң жүрүү. Бала
биринчи башталганда 1 айда 1 жолу чалчу, эми 2 жылда 1 жолу чалып коет. Мурда бир аз акча жөнөтчү, эми жибербейт. Бүттү, жок. Ошо жанагы европейский болуп барса, Европанын баары ошондо отуруп, атанын кереги жок, апанын кереги жок. Атанын эмне иши бар мен үйлөнгөнүмдө, мен күйөөгө тийгенимде эмне иши бар? Эгерде Мен кандай сабак берсем эмне иши бар? Деп отуруп, мен өзүм табам, мен Москвадан барып. Өзүм билгендей үйлөнөм, өзүм билгендей той өткөрөм, лимузин менен алып келем. Атам болсо москвич менен келип алсын, өзү москвич менен. эгерде кыз бала өз ата-энесин сыйласа, анда ага эч качан жол бербейт. Кыз Бала дагы, кыз дагы эгерде ата-энеси сыйласа, анда ага жол бербейт. Негизи деген ата-энелер деген сиз дос катары деп атасыз, дос катары болушсун. Бирок деген ата-эне өзүнүн да статусун кармаш керек. Алар эмнеге ата-эне? Ата-эне болгон үчүн алар өзлөрүн кармап, балдарын они должны сделать так, чтобы их дети уважали. Балдары сыйлаш керек ата-энесинчи. Бирок деген ошол бойдон сыйлап жүргөндө дагы ата-энесине ошол сырларын айтып барып, ошол бөлүшүп, неметип, бирок деген урмат болуш керек ата-энеси менен баласынын ортосунда. Урматы жок болсо, сиз айткандай азыр европейцтерде эле болуп, карылар үйүндө ата-энелерин таштап салышат да. Бирок ата-энелери ага жол бербеш керек. Ата-энелери ошол дистанцияны кармаш керек балдары менен. Балдары менен сүйлөшүш керек, бериш керек өзүнүн туура немелерин. Балдардын айткан немелерин өзлөрүнө да туура кабыл алып, жана ошого татыктуу туура ответ бериш керек деп эсептейм. Жана ошондой эле сен туура эмес, иш кылсаң мен сага кантип туура эме берем, баа берем. Сен келип алып, сиз айтасыз да, сиз болгондой айтасыз. Бир мужик менен дос болуп жүрсүң. Ал мужик үйленер үйленбес белгисиз, потому что бул 18 жаштардын бирөө да үйленбейт азыр. 5-6 жыл дос болуп жүрөсүң. Сиз мага ата-энем ошентип айтса, мен айтам да, кызым, мына 6 жылдын ичинде бул 6 жылдан айнып кетиши мүмкүн деп атам. Туура? Анткени бул 24-кө чыкканда жаш кыздарды көрөт. Анан жаш кызды алам дейт. Азыр бул жанагындай фантазия менен жана лапшаны илеп жүрүү да. Сүйөм, күйөм, анткени алар азыр жаш, бунун подругасы. Бирок жылдар өтөт, кыз 24-кө чыкканда уже совсем башка возраст. Анан бул айнейт. Анан бир шылтоодо айтып туруп качат. Же аборт кылып, ошо жараксыз кылат. Мен ошону айтам, мен айттым да, биз аны кантип сен менен макул болобуз? Туура айтасыз. Ошо айтып атпаймынбы? Сиз деген кыз деген кандай тарбия берсе ошондой болот. Балдар менен жүрбө, балдар менен кол кармашпа, ары дагы барбагыла дейт да. Ата-энеси ошондой десе, кыз ошого татыктуу болот. Жана сиз айткандай жаман бирдемсе кылып же ошо бала менен сүйлөшсө, жакпаган бала менен сүйлөшкөн, улуу бала менен сүйлөшсө, ата-энеси ошондой айтса, кызым сүйлөшпө, антпе. Ал сен туура эмес кылып атасың. Сен өзүң чоңойгондо өзүң эле ошол кайра өзүң страдать этип каласың дейт да. Ата-энеси ошондой айтса, кызы ошого мен макул болом ошогочу, макул эмес, ошого туура айтасыз, ата-эне, апа туура айтасыз, ата туура айтасыз. Мен Биздин кылбайсыз, кылам, эмнеге кылбайм? Айтат жана, мынага чык деп атасыз да. Ата-энелер балдарына, сиз өзүңүз айтып атасыз. Мына кандидат точно үйлөнөм деп атат. Чык деп атасыз. Сен болсо, жок, мен ана Коля менен сүйлөшөм, мына дейсиң, анан Коля болсо 6 жылдан үйлөнбөйт. Анан мени укпай жатсың. Анан 6 жылдан үйлөйсүң. Вот ошону айтып атам мен. Ал деген кызынын сиз айтып атпайсызбы, 6 жылдан кийин депчи, кызынын өзүнүн акылы болуш керек. Акылы жок болсо жүрөрсүң 6 жыл күтүп коюп баласын эметип. Акылы бар кыз, ал деген ата-энеси менен чогуу ата-энесинин айткан сөзүн угуп, ошондой кылып айтат, жана өзүнүн жасаган иштеринен. Же ата-энеси туура эмес жасап аткан акылы бар кызы, аны деген билбей туруп неме? Сенин кызың акылы барбы жокпу? Берчи мени. Сен кызың акылдуу беле? Акылдуу. Мына көр, мындай эле акылы. Ушу кыз эле. Ооба. Мына ушундай, көрдүңбү? Мына сенин акылыңар. Мен күтпөйм, мен 6 жыл күтпөйм, эмнеге күтүшмөйм? Анан мен досум. Если мындай здесь чувство, если мындай любовь, чувство бар болсо, будет ждать, почему? Жок, күтпөйт азыр. Вот Люблю, конечно. Мен сүйсөм дагы күтпөйм. Ар кайсы 5 кол тең эмес да, туурабы? Ошондой да. Сен бош кичинекейсиң, ал чоң дегендей. 18-де? Алда 18-де. Анан 24 жашка чейин жүрүп, анан аны 24 жашында алам деп атасыз. Албай сизге айтсачы, мисалы 18 жашта болсо, мисалы 20 жашта келип айтып атат, мен сени күтпөйм, мени ал азыр ал деп атат. Сен үйдү да келип заранее эле ушул моменттен эле мындай копать этип айтпыш керек да, мына күт депчи мындай. Сиз азыртан эле айтып атасыз. Азыртан эле уже көндүрүш керек да негизи. деп атасыз, азыртан эле көндүрүп айтыш керек, мындай деп. Макул? Мынакей ушундан да жана немеңер
Колаңар 4-5 жылдан кийин үйлөнөм деп атат, а Васьканын колунда бар да, ошого ата энеси берем деп атат. А тиги кыз дагы мен 4-5 жыл күтө албайм, берки неме Васькага чыгам дегенде анан бала тиги колунда жок да. Ал да Васькага бергиси келбейт, анан мына ошондон бала алып алат дагы, анан жанагынтип байлоо жок, эч нерсеси жок, анан мына ошондон неметет да. Кредитке батып ошондон. Алынга аз деле бар, бирок бул планы андай эмес. Планы 6 жыл дур издетип жүрүү. Бирок ата эне деле ошо баласына деген кичинекей кезинен туура эмес мамиле жасап жатпайбы? Мисалы үчүн кичинекей кезинен эле кыздар болсо үйдү жыйна, анан бул ишти кылып, тигини кылып, сен кийин кайненеңе барганда же күйөөңө ушундай мамиле жасайсыңбы, же кайненеңе ушундай мамиле жасайсыңбы депчи ата эне ошол маалда гана туура эмес мамиле жасайт да. Кыздын ою ошол болуп калат дагы, ал үйдө иштердин баарын кылат, акырында тажайт ал дагычы, кылгысы келбей калат. Анан кайненем ушундайбы же ушундайбы депчи аябай ой кетет да. Боюнча ата эне антип айтпашы керек, Айтыш керек, бирок чектеген жерден чектеп, чектебеген жерден чектеш керек. Анда сенин мисалы үчүн ата эне чектеген жерде бул көчөгө көп чыгарбаш керек. Мисалы үчүн кыздар деген азыр көп элечи, мисалы үчүн электронный сигарет чейип кетишет, насвай чейип кетишет, бул деле бар. Бул кыз бар, жибербей атпайбы бул кыз. Кармабагы. Ошол учурда деген бул кыздар же балдар ата энеси кылган ишти кылат. Себеби ал ошол нерсени ата энесинен көрөт. Мисалы үчүн ата энеси ичсе, баласы ошону сөзсүз түрдө кылат. Себеби ал деген ошону каалап турат да. Себеби ата эне деген ошону ичип атат, а баласы ошону кайталайт. Сизге эме бар экен, каршы пикир. Бул жакта. Мындай сен эми ата энең шыпырба үйдө. Шыпырбай эле кой, өзүм шыпырып коем. Сен тарелкаларды жубай эле коем. Кылмак беле. Кылыш керек. Бирок ошол нерсени дагы чектөө менен кылыш керек. Канча тарелка? Сага канча тарелка бериш керек? 2 тарелкабы? 2 тарелканы жуп, калганын өзүм жуам. Жок, мисалы үчүнчү, ата эне деген Сен үйүңдө канча бүт тууган барсың? Менин аркамда 5 бала бар. 5 эркек иним. 6. Анан сен эми канча тарелканы сен жуушуң керек, апаң канча жууш керек? Мага деген азыр деген көп иш кылдырбайт. Себеби мен окушум керек, сен алдыга максат коюшуң керек дейт. Болуп жаткан иштерди болсо менин аркамдагы инилерим кылат да. Анан кайненеңе барганда сен үйдү шыпырганды билбесең. Эми ага чейин тарелкаңарды жуам. Ага чейин убакыт бар, ошол нерсени үйрөнөт. Ал кичинекей кезинен баштап кылып баштаган, ошон үчүн кийин эле үйрөнүп кетет. Жок, мындай да. Кыз окуса деле ата энеси туура эмес кылат. Мен ойлойм да, ошондой ата энелер булар туура эмес кылат. Окуйм деген кыз үйүн да жыйнайт, окусун да окуйт, иштегиси даже келсе иштейт кызычы. Ошого ал татыктуу айтып атпайбы, эшектин жүгү канчалык жеңил болсо, ошончолук ал жаталак болот депчи. Ошондой эле болуп атат. Канчалык кызга деген муну кыл, тигини кыл, кызым муну жаса, сабагыңды жакшы окушуң керек деп алар ата энеси коет ошолоргочу. Мындай эмнелерди мындай чектөөлөрдү, чектөө эмес, бул дегенде сен ушуну кылышың керек деген немелерди коет да кызыначы. Анан талаптарды, анан кызы деген ошону деген талаптарын аткарат. Ошондо гана кызы деген ошо бышат да, ошо айткандачы. Бышып анан кийин бышкандай айтпайсың, бышып бекем кармадыңыз, бекем кармабасын атсыңар. Жок, мындай болуп атат. Биякта деген турган жака жөнөтүп, жөнөтпөй турган жака жөнөтпөш керек. Мисалы үчүн жөнү жок эле. Анда сен жанагындай ограничение кыласың дейсиң да? Жөнү жок эле көчөгө чыгара бербеш керек. Мен аны вечерге жүрүп азыр эле болушуңар мүмкүн. Мен вечеринкаларга мындай көп нерселерге кызыга бербейм. Мен үйдө отурганды жакшы көрөм да. Анан жөн элечи, жөнү жок эле шаарга чыгып, жөн эле жок эле шаарга чыга бербеш керек да. Жок, мындай болуп атат да. Мынаки, азырден вечеринка деп атпайсызбы? Ооба. Вечеринкага барышат. Кыздардын тууган күндөрүнө, досторунун тууган күндөрүнө барышат, ары бери чыгышат. Туура, бирок деген биякта ата энелери именно балдарын жок барбайсың, чыкпайсың дегенде, балдары деген ата энесинен алдап, аларды деген, анан алар уктап аткан кезинде чыгып кетишет да, ошо ата энеси чектөө койгон үчүн чыгат. Анан кийин ата энеси айтыш керек. Сен чектөөш керек, анда биз мен атабыз, мына кызым чоңоюп калды. Агай. Анан бирөө чектөө деген мындай болуп атат да, чектөө. Азыр мына жигиттер опасный. Ген сага ушуга жооп берейинчи мен. Жигиттер опасный деп атасыз да, бул кыздын өзүнөн зависит этип коет. Азырчы мисалы, допустим, баарыбыз мектепте окуйбуз да. Мектепте жакшы окуган, анан жаман кыз деп бөлүнөт. Ал любой мектепте бар да. Жакшы окуган кызга жанагы жаман бала барып туруп сайлабайт да, же жүрдөйт, жабышпайт. Неге? Анткени ал жакшы кыз. Эмесинде бар, менин жакшы кыз ага тийишпеш керек деген.
Жана жаман кыз өзүн жаман көрсөтүп атат, любой бала. Анан кийин ал бала көрдүңүзбү? бас деп алып кетип калат да, ошоночу. Кыздан зависимдет ал. Ошол кыздын жашнакай эле ата-энеси барбы? Жок, анда экөөнүн тең жашнакай ата-энеси бар да. Экөөнүн тең болгону тиги кыздын кыргазору башка. Вечерге барган кыздар жакшы кыздарбы, жаман кыздар? Аякта жакшы кыздар да болушу мүмкүн, жаман кыздар. Ошо вечерге барган агай, ошо вечерге барган кыздын жакшы кыз болуп турса тийишпейт балдар. Вообще тийишпейт. Ал жаман кызбы? Жаман кызды басып калышат да. Ачык эле сөз бул. Аякта деген мындай бар да. Жакшы кыз жанагындай тым эле ойсоктоп бийлеп атат да, тым эле. Жакшы кыз ойсоктоп бийлеп, ал өзүн жаман көрсөтөт атпайбы? Анда балалар шайлат да. Анда барып бийлеп турабыз, скромно. Скромно туруш керек, вообще колдон келсе. Эмне бар да, скромно. Өзүнө зависимдет. Мынакей, мен түшүндүрүп коеюн. Жакшы кыздар ошондой жерлерге барышса, бирок деген алардын ойсоктоп, аябай бийлешсе дали, ошондой бийлешсе деле, бирок деген балдарды алар өзлөрүнө подпускать этпейт. Анткени алар жакшы кыздар, алар жакшы окушат, жакшы өзүн алып жүрүшөт, тарбиясы дагы ошондой. Ата-энеси ар дайым айтып келет. Сен деген балдар менен жүрбөшүң керек, сен мындай. Мейли досторунун туулган күнүнө бар да, аякта обязательно балдар болот да. Анан кийин эмне балдар болсо эле, жок сен мен жакшы кызмын, мен аябай жакшы кызмын, мен келбешим керек деп. Ата-эне деген чектөө болгондо, сен деген жакшы бала келди сагач. Жок, барыш керек ал жерге. Мейли барат, кыз менен мисалы. Андай жерлерде да жакшы балдарды деле. Допустим, жакшы кыз да. Жолуктурса болот. Сиз айткандай далалыкта бийлеп атат дейли. Анан ал бала жабышат. Мейли жабышты, мейли сүйлөштү. Бирок кыз өзү жаман, мисалы баланын жаман оюн билип туруп, кыз атайын атчабайт этип койсо, бала жабышпайт. Туп-тура, ошондой. Барып алып, сууланып барып алып, анан кийин бүт баарын атчабайт этип жүрөт экенсиңер, Жок, агай, сиз ал бузулбаш керек да, өзүн сакташ керек да, бала жаман ой менен барса, атчабайт этиш керек. Аякта кызы өзүн билет. Менин оюмда мындай, жакшы кыз андай темный злачный деп коет, злачный эмес да. Ал темный злачный деп, жок, сизден эмес айтасыз. Темный злачный деп сизден азыр башканы айтып атасыз. Андай деген достору деле, эң жакын жакшы көргөн достору деле чакырат, кел менин тууган күнүмө келип кет деп. Ошондой жер ал темный десе болбойт. Аякта ар кандай адамдарды жолуктурса болот. Бирок деген ал деген темный була. Адамдар да айтат темный депчи. Бирок деген сиз андай барган жерлерде ар кандай кишилерди жолуктурасыз. Ошол жерде ягуар, бир нерсе, анан кийин танцы, обниматься. Бул кыздын выборунан зависит этет. Баланын, кыздын выборунан. Ал ичкиси келсе ичет, ичкиси келбесе ал туура өзүн билет, алып жүргөн. Ата-энесинин айткан сөздөрүн ал билет. Карасам, мисалы ал жакшы кыз экен, ичпейт экен, чекпейт экен, далдактап бийлебейт экен, силер сөз көргөн айтканда, анда эмнеге барды ал жака? Досу чакырган үчүн, досу деген чакырып, аякта деген жүргөн кыз менен дос болуп жүрөт. Анын деген кандай десем силерге, негизи деген мындай бүт айлана чөйрөдө ар кандай кишилер бар. Анан кийин адам ар кандай кишилер менен жүрөт, чогуч, дружить этип жүрөт. Ошондой неме, ары бери чогуу жүргөндө таанышат, напримерчи. Анан кийин андай жерлерге чакырганда деген ал барат, бирок алар менен сүйлөшөт, жакшы мамиледе. Жакшы адамдар деле бар. Бирок кээ бир жамандар да бар. Азыр убакыт өттү, аз калды. Дагы бир акыркы суроо болсун. Силер мына ушундай туулган күн болуп калабы, же болбосо ушул вечеринка деген сөз бар, вечеринка болуп калабы, ата-энеңерден кантип суранасыңар? Ачык так эле айтабыз, мына мондай эле. Ата-эне жакшы тарбия бергенинен өзүлөрү билсе, жакшы тарбияны бергенбиз деп. Кызым келесиң, мен бүгүн мына туулган күн болгон тат, мен барып келейин. Түнкү саат 12-де келип калам. Кыздарынын жакшы мамиле жасап, өзүнө карап татыктуу болуп, алар довериясы болсо, кызы деген ооба доверенный болсо. Гарантия барбы сен ошого аман эсен барып келериңе? Гарантия эмеден бул баары кыздан зависит этет. Кыз деген ошол балага деген мындай көргөзүп койсо, мындай эме деген повод берип койсо, бала эми болуп. Ал жерде зөөкүрлөр болуп калышы мүмкүн да. Аякта деген эми ушундай жерлерде эми, конечно, гарантия деген жок, бирок деген эми мындайча айтканда сен өзүңдү гарантия жок, өзүңдү кооптуу жерге барып атпайсыңбы? Эркек балдарга деле ошол эле суроо, кыздар. Силер вообще вечеринкага барасыңарбы? Такыр үйдөн чыкпайсыңар, таптакыр. Жок, биз барабыз туулган күндөргө. Барасыңар, ата-энеңер жөнөтөт. Жөнөтөт. Кантип суранасыңар? Ачык эле ушундай дос кызымдын эмесине барып деле ачык эле айтабыз ата-энесине. Ата-энеңер силерди вечеринкага жөнөтүп атса, эркин коюп берип атса, анан эмне биякта претензия болуп атат, бизге эркиндик жок болуп атат. Ал неме, эркиндик эле жашайт экенсиңер. Клубка жакшы бала да барат, жаман бала да барат. Ал клубка жакшы балдар барган, алар ал жерди көрөлү биз деле эл катары көрүп келели деп барышат. Бир топ полный көрөлү деп барышы мүмкүн да. Жөнөтпөйт. Таптакыр мени апам жөнөтпөйт. Үйдө отурабыз деген барбы ошол жерде отургандардан?
Эркиндеги жашап кетсе. Беде ата-энеден уже суроо жок. Айттым го, ата-эне өгөй болуп калды. Багуучу эле. Ата-эне өгөй болуп калды. Эми байкуштар чоңойтот, багат, кийиндирет, окутат. Анан кийин все ишибизге кийлигишпе. Мен барып кечинде эз алып келбесем болбойт. Барып туруп бираз ягуар ичип келет. Жок, аны дагы ошо. Аны да ичесиң. Тамекисин да чегесиң. Жок, бүт нерсени мен да көрөйүн деген ниет менен жасайсың да. Жок, мен да көрөйүн деп жасайсың да анычы. Эгер жок, менде деле кыздар ошондой көрөбү бир. Кыздар да көрөт. Бүт балдар да, кыздар да көрөт. Чегип көрөбү, инчип көрөбү деп. Көрөт. Кыздарга жагабы, жакпайбы, анан жакпаса ал нерсени экинчи кылбайт. Ягуар жагып калды, кыздарга ягуар жагып калды. Жагып калса жана бузулгаңыздарды ичип чегип кетчи. Алар бузулуп кетишет. Силерге жакпай деп гарантия барбы, жакпай катып? Силерге гарантия барбы? Эми деген бияк эле көргөн мисалы. Берки жанагы Red Bull жагып калды, анан ичип жүрөсүң. Ал деген туура эмес. Адам өзү билет да, ошол вредный алып келгенин туура эмес. Ичимди алым деген алар кандай вредностары. Вредныйды чоң кишилер да ичип атат. Тамекини профессорлор чегип атат. Вот аракты жана билип туруп чоң кишилер, профессорлор да ичип атат. Анан силер жашыңа иш жок уже да. Ал ар бир адамдын өзүнөн зависит этет да. Туура, өзүнөн зависит этет. Адам ошону жакшы кааласа, ошол жакса. Жок, силер ошондой обстановка, ошондой короого кирдиңер да. Ал короодо мүмкүн жана бүт азгырыктар бар да. Бүт азгырыктар. Бүт бар. Именно еще жанагы музыкасы силердин мээңерди мынтип чайпап турат да. Ошол нерсени өзүңө сен неме туура кабыл албай, терс кабыл алсаң, ал сарайдан чыгып кетсең болот. Выход табасың ал жактанчы. Ошондой эме атпайбы. Вечерге баргыңыз келип атат да булар. Булар айтып атат, биринчи барганда жөн эле мынтип бийлеп эле келем. Анан көрүп эле келем, элдин баары эле бирок атат го. Дейт да. Анан кийин бир жолу барды, анан эки жолу барды, анан 3 жолу барганда ал уже анда жактырып калган болот да. Ошон үчүн барып атат да, болбосо. Ал 3 жолу барганда уже эгер ошол жакты жактырган болсо анда барат. Ким барып жакпай кетип калды эле. Андай жерлерге мен барбайм, анткени деген мен өзүм билем, мага андай жерлерге барганга болбойт. Мен кыз катары менен. Бул жакта ниетибиз барып көрүш керек. Эми деген көрүш керек, ичип көрүш керек деп атат. Өзү бул уже адамдан өзүн зависит этет. Ооба, эл көргөндө эл катары деп атат. Алар ошону барып чегип көргүсү келсе, ичкиси келсе, пожалуйста барып көрсүн. Жакса анда деген алар болду. Жакса деген өзлөрүнүн ниети жок болсо, же болбосо өзлөрүнүн деген ошол кааласа эми деген болду. Ал адам уже деген бузулду да. Барсам эмне болуп турду? Жок, мен өзүмдү айткан жокмун. Мен негизи башка кишилерди өтүп атам да. Ал деген если сен аябай ичип кетсең деле, ал деген это не значит, сен башка жаман киши болдуң депчи. Ал сен если ичип жүрөсөң башка кишиге жамандыкты кылган жоксуң да. Сен өзүң эле отурасың да. Сен башка ошо мен ошону айтып атпаймынбы? Өзү эле да. Башка кишиге барып жамандыкты кылган жок да. Туурабы? Сизге суроо. Бул барды ичти, эч кимди тийген жокмун, эч кимге жамандык кылган жокмун, өзүм эле ичип, өзүм эле отурам, мага эмне болбосун деп атат. Мисалы сен эч кимге жамандык кылган жоксуң да. Анан бирок Жок, мен ичем деп айткан жокмун, мен башка кишилерди айтып атам. Например, деп атат, мисалы. Мас болуп калды, ошол кыз, жакшынакай кыз. Вот Red Bull'дан көбүрөөк ичип алып мас болуп калды. Анан ону көчөдө жатып калды. Ошондой окуяларды көрдүм интернетте. Жакшы кыз эч качан Жок, бул каалаган эмес. Жөн эле передозировка болду да. Же жана наркотиктен да эки жолу тартып көрдү. Анан кийин эшикте жүрдү, мас. Өзү айтып атат, ал нормальный. Да жакшы кыз эч качан барып наркотикти пробовать этпейт. 10 классты бүткөн жана мындай отличница дегендер бар го. Жакшы кыз эмес экен. Ошо жакшы кыз эмес. Жок, отличница. Эле стереотип отличницалар ичпейт, интпейт, мынтпейт деген. 7 айдан бери сүйлөп жүрөт, бул каяктан билет бул ата энесине кандай мамиле жасап атканын? Бул ой боюнча отличница да сен мисалы жүргөн кызың. Отличница сен аны ойлоп атасың да жакшы кыз деп. Бул сен билесиңби ата энесине кандай мамиле кылып атканын? Бул жөн эле көчөдө жүргөн кыз эмес, девушкасы, бул бири-бирин билип жүргөн кишилер да, ошон үчүн билет. Бул бири-бирин мектептен билип атат да, чынбы? Мектептен жашап аткан жок да.
бирок деген эме деген ал үйүндө алып жүргөн кыз өзүн деле ошондой жакшы көргөн адамы менен ошондой эле алып жүрөт. Ал кыз деген жок, ал деген мындай болуп атат да, мындай учурда биринчи жолу көргөндө биринчи жолу сен менен мынакей сиз менен жолуктум, ошондо деген ошондо анан ал биринчи жолу эле неметип өзүн жакшы алат. Ладно 2-3 күн да. Бирок андан кийин адамдын уже өзүнүн бетин, өзүн болгондой өзү көрүнөт. Ошондо гана Хорошо, агай айтпадыбы, мисалычы, биякта айтат, биз мейли тандай албайт экенбиз агай. Мисалы биз 18 жаштан тандай албайт экенбиз. Силер кайдан билесиңер ошону? Сизге салам берип койгон, жаныңызда жапакеч болуп койгон балдар дагы, кыздар дагы ошондой жакшы кыз болуп калабы, жакшы болуп калабы. Анын ата-энеси менен кандай мамиле кылат, сиз билбейсиз да аны. Жок, мен айтпадым, мына мисалы бизге куда түшөт да? Куда түшөт, аны кызыңарга биздин балабызга бербейсиңер так. Анан айтып, хоп. Анан агенттер жүрөбүз да. Барып көргүлөчү, ким бул? Анан тигиден сурайт, ошол жерде биздин айылдан келин болуп баргандар бар, ошолорду сурайт, кандай оно деп. Анан алар айтат, полный информация берет. Мына баласы тың, она баласы жалкоорак. Бул үй биле тартиптүү үй биле, булар айылда өтө жакшы жашайт, тың. Баары иштейт, иштерман, баары серьезный. Бөйдө эме жок. Анан же айтат, ой, алардын оногун баары арак, алкоголик, бири-бирин карабайт, атасынын тилин албайт. Хорошо. Кино. Ал айылда. Шаарданчы? Шаардан мисалы бири-биринин соседин даже тааныбайт, туурабы? Ошондой, мисалы соседин бири-бирин көбү тааныбайт. Бирөө башка жактан болуп ушундай болуп чогулган Бишкекте. Сиз ошого кандай көз караштасыз? Допустим, Бишкектебиз. Бишкекте болсо да, мисалы биз эме расследование жүргүзөбүз деп атпайбы. Мен жөн эле көрүп опасный болот да, анткени кызыбыздын келечеги. Бул кандай болот? Сырт жактарда болсо бала өзү билгич болуш керек. Бала кызы менен чогуу жүрөт да. Чогуу жүргөндө эле мисалы эко укмуш таксиде жүрүшсүн дейли, мейли маршруткада жүрсүн дейли. Жүргөндө эле тиги кыз мисалы маршруткага түшкөндө бала кыз деле отургузуп койгондо өзү туруп алган. Ана эшиктен бир кары келип калса, кыз орун бошотуп берсе, ошондон билет кыз кандай экенин. Может сен интернет тармактан деле билип койсо болот, кыз кандай, бала кандай экенин. Интернет тармактан жок, баары сонун эмес. Ар ким өзүнүн алакалына жараша кылат. Мына баягында бирөө этажга мисалы кыска юбка кийип туруп эметти, балдар подписчиги 50 000, 100 000. Ошол неге? Мен кыска юбка кийсем, мага балдар подписка кылат экен. Подписканын айынан кыздар ошонун айынан кетет да. Көрдүңүзбү? Кыз жап-жашынакай болуп турса, мисалы, мына сен айттың ба, кызды билем деп. Сен мисалы кыз, может быть, сенин көзүңчө да жакшы жүрүп, анан кийин дагы 5 жигит менен жакшы жүрүп да. Дал ошондой. Бүт жерде ал тимеле классический жүрүп да. Жалгыз сен менен жүрөт деген гарантия барбы? Анын достору бар да, кызын деле. Андай гарантия жок, бирок кантип билесиң? Гарантия жок болсо. Сен билбейсиң, азыр мында азыр 6-7 жигит менен жүрөт да. Тандап жүрөт арасында. Аны кылмыш менен билмече кола билгече. Анан мен кола келип, мени сүйбөй башка бирөө сүйүп калды, аз өлтүр. А бул болсо запасный 6 жигит бар дагы. Бая жакында эле 8-этаждан секирген, дал ошондой болду. Келип, тиги кызды от души сүйүп жүргөн. Ойлогон мен ушул менен жашайм деп. А көрсө анын толтура жигит бар экен. Жок, ал андай болгон эмес ал. Башкача болгон ал. Ал неме? Жок, анда алгыстан кетип калсаң болот. Анткени сен алгысты ала элексиң да, мисалы магазинден деле продуктуну алганда, сен аны колдоно электе кайра алып барып берип койсоң болот да, сага жакпай калсачы. Ошол сыяктуу. Сен аны уже 5-6 проба айтып койгон. Түшүндүңбү? 5-6 жигит. Проба айтып ал 5-6 жигит менен өбүшүп, кучакташып еще билбейм дагы. Мындай да жаштар. Ал бала деле идеальный эмес да. Кыз менен бала макул табышып, сүйүшүп, бирин-бири жакшы көрүп калды. Сүйлөшүп отурсаңар, койт канча жыл болду, канча ай болду. Кыз менен бала ата-энесин жолуктуруп, эки жакты жолуктурду, тааныштырды. Ата-эне сүйлөшсүнчү, көрүшсүн да. Ошол жерде ата-эненин эки жактын ата-энесинин келише албай калды, бирине-бири туура келбей калды. 2 жаш эмне болду ошондо? Уруш болот, уруш талаш чыгат да баягы эле. Неден уруш талаш? Атаң мойтоп атат, сен апаң мойтоп атат, сен мен атам айтып. Ошо 2 жаш урушуп атат ошондо. 2 жашта урушат ал, 2 жашка да залакасы тиет да.
ошо 2 жаш үйлөнө элек. 2 жаш үйлөнө элек. Жаңы тааныштырып атат 2 жакты. Эми 2 жак мисалы жакпай калды, анан не деди? Сен ата-энең не деди десе, сен ата-энең мондай экен деди. Неге менин ата-энем мындай? Сен айтпай да депчи. 7 жыл жүрдү бул ошо мененчи. 7 жыл эмне болду? Керек жок. Жок да, эсте алчы мисалы. Жөн эле убактыңа бөлүп койсуңарбы? Алгыс келип мисалы 7 жыл эмес койду менен 15 жыл жүрсө дагы. Убактыңар өлдү да. Жок, 15 жыл жүрсө дагы алгысчы. Мен ата-энеме сен ата-энең мондай экен десе, мен болдум мен. Сразу токтотом, мага андай нерсенин кереги жок, мен ата-энем өйдө турат да. Токтош керек. Ата-эне өйдө турат, албетте. Ата-эне өйдө турат. Ата-эненин айтканы туура болуш керек. Мисалы мондай байке. Ата-эненин айтканы өйдө турат. Ата-эне мен үчүн өйдө турат да. Вот ата-энени сыйлагыла, жаштар, балам балалуу болгондо билесиз. Ата-энени сыйлагыла, ата-эненин айткандай болгула, Ошон үчүн ата-энени ар убакта угуш керек. Ата-эненин оюн. Агай, мен де жаман ойлоп калдым. Сиз дегенчи мындай болуп калды да. Мен негизи ата-энемди багам мен. 6 жылдын ичинде кантип сүйлөшкөн кызы менен анын ата-энеси менен өзүнүн ата-энеси билбей жүрүшсүн депчи 6 жыл ушунча 6 жыл өздөрү деле билишет да кандай экен. Агай. Мен агай. Жок, айтып атпаймынбы? Жок, мына сүйлөшкөндө эмес, жөн эле мындай таанышып коюш болуш керек да 6 жыл. Агай, эме да, мен өзүм оюм айтып берем. Мен болгону жанагы балдардын өзүнүн эмесин талашып койдум да. Өзүм оюм, мен ата-энем азыр даярданышат. Дашик бор, азыртадан даярданышкан да. Чтобы сиздин эмеңизди аткарыш үчүн мен ата-энем мага айткан. Сен кандай кыз алып келесиң, мейли, көрөбүз, карайбыз, если ата-энеси жакшы болсо, аласың, мен тоюңду өткөзүп берем, ошо ата-энеси каалаган калыңын берем. Ошондой да. А мен ата-энем менен жашайм, агай, сиз айткандай. Мен ата-энени бөлүп койбойм, ата-энемди так алып барбайм, мен ата-энемди багам, ата-энемди жашайм, ата-энем менден өйдө турат да. Бул албетте, бул эми баягы аз эле жаш болгону менен, бирок бул жалпы жаштардын ою мына ушундай болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн ата-эне жана биз деген тема тегерегинде сөз кылдык. Сиз эмне дейсиз долбоорун көрдүңүздөр. Кызматыңыздарда Айжымал Караза кызы болду. Келе жаткан көрсөтүүлөрдө жолугушканча, ассаляму алейкум.